Акция. Эми бизде мурдагыдан да арзан. Атайын билет баасын болуп көрбөгөндөй эң арзан жана ыңгайлуу кылып койду. 10 мартка билет баасы $1200 жана эң сооптуу айлардын бири. Алайда ким умра кылса пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен ажылык кылганын сообу берилген Рамазан айында умра сапарына экинчи ирет жолго чыгабыз. Мындан сырткары сизге ихрам кийими, умра боюнча китептер, сумка, жилет, аялдарга жоолук, замзам суусу бекерге берилет жана эми документке деп жүгүрбөйсүз. Баарын өзүбүз бүтүрүп, буйруса сиз көрбөгөн тарыхый жерлердин баарын зыярат кылып келебиз. Сиздер жетектеген илимдүү Дамла Санжар Тыныбек уулу. Байланыш үчүн номер 0773 691 877. Бир барсанда көңүлүңүздү көксөгөнүн биз менен чогуу арзан жана ыңгайлуу баада билет алып, тилегиңизди орундатып келиңиз. Мындай ыңгайлуу шарттар бизде гана бар. Андыктан жазылууга шашылыңыз. Assalamu alaikum урматтуу мусулман бертугандар. Мына биз азыр Меккедеги эң көрүнүктүү делген чоң китепканалардын бирине келдик. Буйруса бул китепкананы ичинен тартабыз иншалла. Ona böyle uzakta gelmiyoruz. Tamam, bu Mekke'deki çoğun kitapxanalardan biri de. Bu kitapxana Mekke'deki en çok kitapxanalardan biri de soğuk. Aziziye деген mikrorayonda joylashgan. Bu kitapxana өзгөчөлүгү биздин Ханафи китептердин бардыгы табылат ушул жерден. Кыргыз молдалардын бардыгы ушул жерден китептерди алып кетишет. İzleşet. Ханафи мазхабына тиешелүү бардык китептер бар. Андан сырткарыдагы негизи не деп коет, тарыхый китептер дагы оңой тапсак болот. Азыр биз издеп аткан китеп Задул Миад Хидаятул Хайрул Айбад деген китеп. Бул китепти окуп алган адам илимди элестетип эле коюш керек. Баштан айтып коелу. Канчалык окубайсың, Задул Миадты окубаса, бул китеп Пайгамбарыбыздын өмүр баянынын китеби. Өмүр баяндын ичинде шариатка тиешелүү өкүмдөр, жүрөк амалдары бардыгы ичинде камтылган. Толук илимди бир Пайгамбарыбыздын өмүр баяны менен кастасылып, эки түрдүүсү бар экен. Мондай табансы да бар экен. Экөөсүн бирөөсүн тандайбыз да. Бул майдыраак жазылган. Кеңирээк жазылган. Чоңураак жазылганы чоңураак акча болуп, кичинекеирээк жазылганы кичинекеирээк акча болуп. تعديل العلوم نسختين. Карап көрөбүз, экөө тең Саудовский таба. نسخة واحدة ايش الثاني؟ Kitep tandaganda кандай кылып тандаш керек Дамла? Китеп эң биринчи, китептин негизи автору. İçinde жазылган нерсеси. Ким жазган дең? Көбүнчө бул китептин мурасы кимдир илгертен бери белгилүү болгон. Анан эме жагынан карайтын болсок, китептин качествосы жагынанчы, бул саудийский китептердин бардыгы кымбат болгон менен эми аябай жакшы качествосы. Анан эме жагына карап тандалат. Такыйктап китептин ичине дагы рецензент бергенчи. Карап көрүп, ичинен кээ бир сөздөргө түшүндүрмө берген, кээ хадистердин достоверный, не достоверный экендигин аныктаган тахкыктап койду булардычы. Редакторбу? Редактордон кийинкиси мындай, деп коет, тастыктоочу деген. Китептен бир сыра изилдеп чыгат да, каталарын оңдоп дегендейчи. Сол жагына каралат. Сен бул китептер бир алынат, чоң ала берет го дейм. Бул бир эле томбу Дамла? Жок, бул 7 том. 7 том болобу? 7 том. 7 томдук канча сом болот? 240 реал. 240 реал? Где-то сомго эсептегенде 24 көбөйтүп бериңчи. 240 реал. $64 болот экен да, 240 көбөйтүлгөн. 84 кысап 5,5 миң сом болот. 7 том 5,5 миң сом болот абы. Пулдун көзүн карап ушуну алып атабыз. Негизи айтып коюш керек, молдалар китептин жанында кийинден ооруп калат кысасычы. Бардыгы меники болсо экен деппи? Бул китепканага киргенде ушундай эс алабыз. Азыр биз бир сыра сатып алыштан мурда иншалла нускатай мүндөн
Мына китепти алдык, бисмилла депчи. Базарды биринчи баштап көрөйүн. Садыкый. نعم Нускатайын менен. نسختين ان شاء الله ابشر Муну биринчисин коюп коелу дагы анан баштайбыз базарды. والله كان يحتاجون Мына бул жерден кыргызча китептерди, өзбекче китептерди алып чыгабы? محمد محمد Киреге каршы жылаң арабча китептер. Жалаң арабчабы? Мен аны адашып сүйлөп коюпмун. Туугандар, кыргызча дагы бар деп. Туугандарга. Да мына бул катар менен неме кылганда эмелер барбы мындай? حديث Мүнөздөмө берсең, биринчи катарда эмне кайсы китептер бар, экинчи катарда кайсы китептер мисалы. Же аралаша эле коюп салабы? Жок, бул жактан мындай ряттан хадис китептер жана хадистин түшүндүрмөлөр болгон. Бул катар бардыгы. التفسير Бул тараптан. Лаказам жардамдашып кетти. Биздин тилибиз түшүнүп турган окшойт же. Бул тарабы уже тафсир китептер. Курандын Тафсир. түшүндүрмөсү же. Каерден каерге чейин إعراب ошондо. القرآن Же мына тамгалар менен кошуп эме кылабы? معجم فهارس Бул китептин ушул тамгалары карап кетет да. تفسير شيخ الإسلام تفسير غريب القرآن Булар Курандын тафсирлери экен да мына. Бул жерде بيان أدب حملة القرآن مفردات ألفاظ القرآن أسباب النزول Башка маскаптарга тиешелүү китептерди да тапса болобу? бул тафсирде маскап бул бөлүнбөйт. Жо негизи бул китепканадан. Китепканадан тапса болот. 4 маскаптын тең тыктагы. Китептерин табыш керек, э? تفسير أضواء البيان والله. تفسير بن كثير فتح القدير السهل المفيد تفسير المراغي Машалла. ابن عرفة Намалам биздикилер түшүнбөйт да, китеп кымбат болот, бир төөгө деле бир китеп сатып алышың мүмкүн дешет да. Неси үчүн кымбат болот? Китептин кымбат болуусунун себеби китептин ичиндеги баалуулук үчүнчү. Бул китептерди биринчиден могул жерден табып алыш өзүнчө бир маселе болсо, аны Кыргызстанга жеткирип алышал бир маселе да. Анын кымбаттыгы жана арзандыгына карабай сатып алгандыгы ошо китептин кадырына жеткен адам. Интернетте бүт китептерди тапса болот, бирок кыйын да. Бизге керектүү нерселерди табыш кыйын болуп калат китептердичи. Чыгарганда китепти копия кылып анан интернетке киргизет, бирок ачык айткан болбой калат да. Китептин жытын жыттап окумайын сайын адам тойбойт. Мисалы могул жерде тафсир турат го. Курандын эраптары. Эраптар дегенде бизде талдайт го. Сүйлөмдүн нээси баяндоочу дегендечи. Мисалы муфтада хабар Куранды толук турда тафсирлеп берген да. Талдап берген сүйлөмдү. Отурмага керек болот. Не болбосо асыл тафсирденчи. Куран кайсы аят каерге түшкөн деген мененчи. А мына болбосо тафсирул муфрадат баягындай. Кээ бирки сөздөр бар, ошолорду тафсирлейт. Анан гарибул Кур'ан бул жердечи. Алиф лам мим деген сыяктуу эмелерди Ошондой сөздөрдү тафсирлеп койгон. бүдөмүк болгон сөз эмелер. Могул сөздө кээ бирки анча-мынча кездеше турган баягындай сүйлөмдүү аяттар бар да, оор которуш, ошолорду атайын терип чыккан алымдар. Кыскасы бул жерде Куранды түшүндүрүш үчүн колдон келишинче кызмат кылышкан авторлор. Нол китепкананын бардыгы Куран жана хадис тилинде түшүндүрмөлөр бардыгычы, айланып келсекчи. Бир сөз менен айтканда Куранды жеңилдетүү үчүн алымдар өмүрүн, убактысын сактаган, калемин ошол менен тафсир сактаган. Так. Мисалы, могул жерде тафсир ат-Табари. Биздин имамдар көп жакшы билет, эң чоң тафсирлердин бири да. Bir ayatты 12-13 түрдө тафсирленет. İçinde filosofiyalык жактан дагы кылат, бүт жүгү бар да. Бул жерде тафсир Ибн Касир. Бул тафсирлердин номер 1 десек болот. Куранды мисалы Ибн Касир канча томдун мына? Бул азыл деде 6 томдун турат. Өз негизи канча томдук? Эми 6 томдун баягы басмаканага байланыштуу да. Мисалы тахкик кылган адамга байланыштуу, кээде 6 том, кээде 8 том депчи. Бул Kuran'da Kur'an menен тафсирлейт, андан кийин Kur'an'da тафсир менен тафсирлейт, неме, хадис менен тафсирлейт, андан кийин сахабалардын сөзү, андан кийинки алымдардын сөзү менен кошот да, кезектешип. Кыскасы бул китепти кармаганда кыжаат болбой тафсирлей берет атат. Анан азыр мерден Мына Ибн Касирдин Мухтасар Ибн Касир депчи. 3 том экен да? 3 том. Муну бир аз кыскартып берген. Ахмад Шакир деген бар, азыр мулда таппай турам. Ибн Касирдин тафсирин Ахмад Шакир деген алым кыскарткан. Мисалы Ибн Касир мисалы бир аятка 7-8 эме берген болсо, мааниsin шартты түшүндүрүп берсе, бир аятты 7-8 вариант мененчи.
Ахмад Шакир biraz азайткан. 5ке чейин кылган да. Максимум 5 калган 3ке чейин. Мисалга айткан болсо, "Ва назиати гарqa" деген аят бар. Ва назиат гарqa, ан-назиат бул жаналуучу периште. Гарqa бит оор түрдө депчи. Анан экинчи тафсири малакул маут, өлүм периштеси. Үчүнчүсү Аллах Тааланын буйругуна ошентип 3-4ке чейин жеткиришкен да. Ал эми мына табарилерде ушуну көп кылып берген. Bir misal ayttık da, hazır жүрсөңүз Ханафи мазхабын өтөлүп, бизге Кыргызстандагы кыргыз молдолоруна керектүү болгон. Бул жерде Китабул Мабсут, 30 томдук Китабул Мабсут. Сиздин жерде жазган имам Сарахси. Бишкектеги имам Сарахси атындагы мечит деп айтылат го. Бул алым ошо өзгөндө акыры көз жумган. Меден фарс алымдарда болгон, биздин элде ошто жашаган ушунчу. 30 томдук китеби Кыргызстанда аябай бааланат, бирок биздин 30 томду толук окуп чыккан алым жок. Эч ким окуган эмес. Бул китепти мисалы кайсы маселе керек болсо ачып туруп, ошонун арасынан изделет мындагычы. Ушул керек экен деп турчу. Анан буга бир аз керек, дагы бир кыргызстандык бир алым чыкса, бир аз муну убакыты жеткен адам болсо тартиптеш керек. Мисалы азыр башка китептерди көрсөтөбүз, мазмун кеткен, дарат маселеси, намаз маселеси, ороз маселеси, акыры барып соода маселеси, тудуттар, баягы шариаттагы өкүмдөр, бул китеп койгон да. Китабул Мабсутты аралаштырып жазып кетирген. Акырында имам Сарахси түрмөдө жазып бүтүргөн да бул китепти. Кайсы соң келсе жазып берген. Мисалы, могул жерде намаз маселеси, бул жерде намаз маселеси. Бул жерде намаз маселеси келе берген да. Өзү бардык эле фикх китептер ушунда бар. Кийин тахкик деп атабыз го. Тастыктагандар китепти оңдогон, мазмунунчу. Бир маселенин баш жагына бир тарапка, экинчи маселени экинчи тарапка бөлгөн ушудан болгон да. Азыр мисалы могул жакка тастайлы. Имам Сарахсинин китебинде тахкик кылгандар барбы да мына? Имам Сарахсинин пока чыга элек. Иншалла биз кылалы же биздин жаныбызда жүргөн балдар кылат да. Ким кылган болсо биз иншалла жардамдашабыз. Батаны 30 томдукпу, адамдар? 30 томдук. Бирок мунун ичинде биз ушуну байкаштырдык. Фыкка тийишелүү бардык маселе бар. Мисалы далилге тойгосуп коет да. Шариатта кандай өкүм болсо издөө ичинен таап чыкса болот да. Главный издеген адам болсо эле иншалла. Анан бери келе бергенибизде так, биринчи кичинекейинен баштайлы. Бул жерде Хидая деген китеп бар. Кыргызстанда мына Хидая китебин окуган болсо, Кыргызстанда эң авторитет молдо болот да. Ким Хидаяга тиш өтсө деген окуп котора алса, демек ол муфтий боло турган адам да. Муфтий болбосо Кыргызстанда любой маселени көтөрө турган адам деген да. Имам Маргынадийдин китеби? Имам Маргынадийдин китеби. Бул китеп Ал-Азхар университетинде шариат факультетинде окутулат. Толук түрдө экзамен тапшырып өткөн болду. Аны кээ-бирки биздин устаздар менен сүйлөшсөк, ушакта да окулабы дейт. Бул Өзбекстандык алым болгону менен китеби баалуу болгондуктан окулат. Мына Саудияда университеттерде окулат ушулчу. Хидаяны дамылган көп алымдар бул китеп өтө оор китеп деп айтышат го. Оордугу оор эмес. Кандай десе экен? Машина айдашты билбеген адамдар машина айдашты да оор көрөт да. Кийин ушуну көп айдап акыры шофер болуп таксат эткен адамдар үчүн машина айдаш уйкусурап да айдап кетире турган сыяктуу болуп калат. Ошондой эле эмесе да буну бир башынан окуп бергенге чейин оор көрүнөт. Анан оор болгондугу салыштырып айтсак, оор деп айтсак болот. Башка китептерге салыштырмалычы. Неге оор экенин аз айтып берем. Биздин кыргыздар да түшүнө турган айтып берем. Бул Хидая азыр эмесин таппай атам. Имам Мухаммаддын Жами ас-Сагир деген китебинен алынган. Негизги башындагы матындычы. Бул эме деп жазылган. Бидаятул Мубтади деген китеп чыккан. Кичинекей. Азыр канча десе экен? Канча десе экен? Бул да чоң да. Типа ушул сыяктуу китеп болгон. Бидаятул Мубтади деген. Мен шашкандан туралып айтам. Ушунча эле китеп болгон. Анан аны шархтаган, түшүндүргөн да. Түшүндүрмө берип атып, мол китеп чыккан. Мына Кифая, Фишархул Хидая депчи. Бул Кифая деген мына жерде башкачараак кылып берип койгон. Кифая, Фишархул Бидаятул Мубтади деп китеп чыккан да. Бул 80 томдуу болгон да. Тагыраак айтканда, мунун шархы 80 томдуу болгон. Имам Маргынани өзү шархтаган. Түшүнүктүү да? Имам Абу Ханифанын шакирти
имам Мухаммадтын китебинен монча кылып китеп чыгарган, Бидаятул Муптади депчи. Анан аны түшүндүрүш үчүн Кифая деген китеп жазган имам барган, ал 80 том болгон. Ана ал 80 томдун элдер окуй коет, чындыгында окуй албайт да. Аны кыскарткандагы Хидая деп китеп чыгарган, 4 том болчу. Эми азыркы басма боюнча 4 том бирок. 2 томдулар дагы бар да, монча китеп чыккан да. Эми элестет 80 томдон 4 томго түшүрүш үчүн кандай деңгээлде кыскартуулар болот да? Ооба. Кыскартуулар болгондуктан көп жерлери эгер маселени жалпы камтып алган адам болбосо, алымдар түшүнбөй калат да. Мисалы, мулдиде сабак кетет, китептин арасынан ичинде башка илимде да кошулуп кеткен болуп калат да. Түшүнүктүү, кең кылып берген. Анан буга шархтар аябай көп жазылган. Буну мисалы мында Иная деп турат. Шархул Хидая, Хидаянын шархы Иная деген китеп чыгат. Бидая деген китеп турат мына. Хидаянын шархы. Фатхул Кадир деген бар, Хидаянын шархы. Ушинтип кете берген да. Бул негизи имам Маргнадидің фыкх китеби дүйнө жүзү боюнча эң көп шарх алган китеп деп айтылат го, ошолчунбу? Чын эле негизичи. Дүйнө жүзү бул алымдын жазган китеби Аллах алдында кабыл болгондун бир белгиси десек да болот да. Биз устаттар менен окуганыбызда ушул ойду айтышкан да, комментарийчи. Бул чындыгында бул адам чындыгында эмгек төгүп Аллахтын ыраазылыгы үчүн жазган экен. Канча кылымдар бою өтүп кетсе дагы китеп окулуп атат. Анан анын аркасынан канчалаган чоң алымдар түшүндүрмө жазышкан, шарх жазышкан. Демек кабыл болгон депчи. Имам Навайдин Рияз Салихин деген китеби бар, хадис китеби да, бир аз аяттар кошкон. Анын дагы шархтары көп да. Бул дагы кабыл кылынган амалдар деп аталат. Мындан дагы бери келе бергенибизде мына Фатхул Кадир деген ушул Хидаянын шархы. Бадая Саная деген китеп бар. Астактан көрдүм. Мына жогоруда турат. Бадая Саная дегенчи. Бул Тухфа деген фыкх китеп. Ошонун шархы болуп кеткен да. Эмеде бул Хидаянын мурдагы выписка десек дагы болот да. Бул китепте дагы фыкхдагы бүт өкүмдөр бар. Чындыгында бул китепке окуп түшүндүрмө берген адамдарга аябай баа беребиз. Мына муну шархтаганда ушундай сөз айтылат. Шараха тухфата ва заважа ибн Тахтичи. Устат мунун ичинде жазгандан кийин Тухфа деген китептин шархын бийола шархтап, бийола болуучу шархтаганда ал шархтаган окуучусуна кызын берген. Бул китепте декансы сабак бергиле деп туруп, себеби кызы дагы илимде болгон да. Кийинки алымдар айтат да. Менин Тухфа китебин шархтады дагы кызына үйлөндү депчи. Себеби кызы дагы илимде болгон да. Тарайкын илгерки алымдардын өмүрүшүндө динге кызмат кылыш болгон да. Китеп жазабы китебин өнүгүшүнүн аркасынан берген да. Ооба. Ал байыбы, кедейби, кызыгы жок дең да мына. Эми илгери алымдардын көп эле кедей болгон да. Азыр эле алымдарды бай кылып салды да азыр. Кой десе бой. Эми машина минип коеюн, мына үйгө кирип коеюн депчи. Ооба. Илгери деле ошондой болгон. Кибирдеги атка өзүбүз миндирип атабыз дебейсизби? Жок, илгери деле ошондой болгон. Кайрымдуулук адамдар көп болгон, бирок анысын илимге сарптап салган да окуучуларга. Ооба. Мына ушу китеп жазып атып, кээ бир алымдардын мындай кызыктуу болгон окуялары болгонбу? Мындай кандай десем, китеп жазып атып өткөн же болбосо китеп жазып атып, кандай бир аяндарды, түштөрдү көргөн, пайгамбарыбызды көргөн мисалы. Негизи ал түш көрүп, анан мындай болуп кетти дегенде көп деле популярдуу кылбай эле койсок жакшы болот да. Себеби адамдар түш көрүү менен мындай бир аянда түшүп деген нерсе туура эмес алчы. Эми мындай болушу мүмкүн. Бир ишти кылам деп адамдар билет го, бирөө бир сооданы кылам деп аябай берилсе, түшүнөн бери кирип чыгат да. Ол бир китепти элдерге жеткиликтүү кылып жазам десе, ол түшүндө дагы ошо менен жашайт да. Аларга мисал катары имам Бухарини айтсак. Имам Бухари шакирти имам кайсылда шарттачы? Имам Аузаиби айтат. Бир күн конок болуп имам Бухаринин үйүндө жатканда, имам Бухари 20 жол түндө ойгон. Кеч мындай уктай турган болуп жатат го. 20 жол ойгонуп, шамды жагып, бир нерсени жазып, кайра өчүрүп жаткан. Дагы бир малда да ойгонот, жазат. Ал 20 жолусунда дагы уктап жатып, чоччу ойгонгондо, кээде ойгон уктайсың го. Бир маселе эске келип кеткенде тура калып туруп жазган.
эстен чыгып каласың эртең депчи. Мында биздин сөздү түшүнүктүү айтыш үчүн бир идея келет го атайын. Китептин жакшыртыш үчүн. Идея келгенде эртең ошону кылам десең, эртең жок да ал нерсечи. Бул кишилер ошондон зерикпестен туруп, шамды жандырып жазып койгон экен. Келген идеяны жазып койгонда, ошол себептүү Имам Бухария номер 1 азырчы, дүйнө жүзүндөчү. Биз жактан чыккан алым болгону менен дүйнө жүзү кабыл алган киши да. Анан биз эми ушунча эле кыскача маалымат бере алдык. Азыр эми эгерде китеп көрүп жүргөн, китепке жакын адамдар болгон болсо, муну жерде жашагысы келет да. Мына бизден келген, Кыргызстандан келген мында бир шейхибиз отурат, ушинтип окуп таң атырып жүрөт да. Ошол жерде китепти карап калып калды го. Машалла, машалла. Алла разы болсун. Так. Биз могу китепканага түшүндүрмө бергенге даярданып келбегендиктен китептер кайсы жерде турганы да унутуп атабыз да. Бир күн насип болсо бир передача кылабыз. Кирип кайсы китептер кайсы жерде турганын көрүп, анан элдерге кайсы китепти маалымат бериш керегирээк экенин айтып алып туруп маалымат берсек, тыйла түшүнүктүү болот да. Эмне койтукле, бияк койтукле депчи. Бул жерде биз хидая тууралуу бир аз кыскача берген болдук. Азыр бул жерде эме тафсир, анан фикх китептери аралашып турат экен да була. Наркы тарапта хадис китептер болду. Хадис менен тафсир болду. Тафсир менен хадис бар наракта. Бул тарапка келгенде булардын бардыгы фикх болду да. Булардын бардыгы фикх. Ханафи үстүнкү эки аташы, калган Шафии, Малики болду бул жерденчи. Анча-мынча аралаштырган коюптур буларчы. Бул китепканалардан бүт шейхтер отурбайт да, сатуучулар да. Ооба. Негизинен Ханафи китептер оңой табылат бул жерденчи. Биздин Кыргызстанда керектелүүчү китептердин көбү табылат бул жерденчи. Анан негизи эле баягы көз жумуп алып эле Ханафиден башка китепти окуйм деген отур эмес. Биз башка мукаран деп коет булчу. Салыштырып окуу дегенчи. Бак маска китептерин бир сыра окуп чыккан жакшы. Ошону сунуштайт элек, бир сыра окуп чыкканбыз, ошондо маселеге болгон көргөзүп чоңойот да. Бул маселеде булар айтышты кайсына далилдин негизинде. Булар айтты кайсы далилдин негизинде. Мындай нерсени байкадым. Биздин Ханафи мазхабынын ичинде Имам Абу Ханифа бир маселени айтат, Имам Мухаммад бир маселени айтат, Имам Абу Юсуф бир маселени айтат да. Эми Имам Абу Юсуф айткан маселени издесең, Хамбали мазхабынан чыгат, Шафи мазхабына окшош болуп чыгат да. Дал келген жерлер көп да. Имам Абу Ханифа бир маселени айтат, Имам Маликтин айткан маселесин ошентип биригип кете берет. Мисалы, Ханафи мазхабынын ичинде 4 мазхаб бар да, ошондон. Ошондон кээде көпчүлүк талаш болот. Шафиидикин айтып койду дегенде, ичинен таап чыгып Шафиидики эмес, Имам Абу Юсуфтун айтып койду деп таап чыккан болот да. Любой адамдын талашы келген болсо, таап чыксаң Ханафинин ичинен чыгат да. Бизде Ханафи мазхабынын ичинен дагы чоң алымдар бар да. Даже Имам Абу Ханифанын айткан маселесине шакирттер 3төн 2сине 67%-на каршылаш ойду айтышкан да. Фатва ошолордун үстүнө берилип келе берген да. Мындай айтканда Ханафи алымдар айтат, сот маселелеринде, өкүм маселелеринде Имам Абу Юсуфтуку көбүрөөк рожих болот депчи. Анан ибадат маселелерине Имам Абу Ханифаныкы, анан сода маселелеринде Имам Мухаммадтыкын көп алынат да. Имам Мухаммад Имам Малик менен чогуу бир окуган. Ошол себептүү содада аябай чукур изилдермен. Китепкананын жити жакшы да, жити, иншалла. Өзүнчө башкача жити тең. Китепти мындай життан окусаң башкача рахат аласың, негизичи, башкача түшүнүк аласың. Ошону окуп баргандан кийин түшүндүрүш да оңой болот. Интернеттен китептерди окуп атабыз. Бу катары кайсы китептерди ал? Бул катар Жами ал-Мадарат. Бул деле ошо Ханафи тараптын болду. Мисалы, фикх азыр эске келип кетти. Фатва Хиндия болду, дечи. Фатва Хиндия. Фатва Хиндия. Ханафи мазхабтагы маселелер каралган да. Машалла. Бул доорда Осман империясындагы доорда ушул китеп жазылып чыккан атайынчы. Бизде тарыхында конституция болчу. Ханафи конституция да. Ичинде бардыгы бар. Уурунун колун кесишсең керектен баштап зынага болсо ташты кантип урабыз, кичине таш менен урабыз, чоң таш менен урабыз, байлап урабызбы же чукурга көмүп алып урабыз, бардыгын жазган. Жер талашып кетсең кантесиң? Ушуларды бүт майдасын эмер тапкан да. Осман империясынын ушу китептин негизинде фатва берилип турганбы? Негизинде конституция катары коюп, өкүм чыгып турган. Ибадатынан баштап эмеге чейин, өкүмүнө чейин. Мынау Фатва Хиндиянын шарфы. Бул тарапка хадис хидая коюп койду. Айттым го, бул алмаштырып коюп салган да.
Хидая дагы турат могул. Мунун айтып койсок болот. Көп азыркы жаңы окуп аткан толиктер Хидая ушул Хидаяны аябай сүйөт да. Аябай сонун берген азыр. Намала бул китептерди Имам Шаннар тахкик кылган китеп. Мунау чайнап эле оозуна салып койгон да. Мына ичине көңүл бурсаңыздар, Хидаян китептин үстүндөгү матынын дагы, Бидат Муптадиди дагы астында шарктарына аракеттерди берип салган да. Чут эле чайнап эле оозуна сала турган окуганда, муну да окуп алсаң, демек өзүң өңгөр дегендей эле заман болуп калат. Карасаңыз кызыл кылып матындарын берген, астына түшүндүрмөлөрдү берген, Имам Шаннар тахкик кылган. Анан Саид Бакташ деген бар, Хидаяга бул да тахкик берген да. Аныкында астына аракаларды берген эмес, бирок үстүндөгүсүндө бар ташкилдеричи. Имам Бакташтыкында дагы көп башкача өзгөчөлүктөр бар. Бул азыр биз колубузда турган Имам Шаннардын тахкиги. Хидая көп студенттер, болсом көп устаздар ушул китепти показывать болчу. Биздин Хидаянын ушундай түрү чыгып турган мындай жакшы табада жазылган. Алып барып бердик да. Мурунку рейсте келгенде алып бардык, 2 том алып барганбыз да. Эң чоң белек ушул да. Бир машина алып мингизип койгондан караганда ушул китепти алып барып берсең, курстан боласың. Негизи акчанын кээде жетишпей калганынан эле каласың да. Болбосо ушуларды полный самолетко жүктөп кете тургандай китептер да. Албетте окулбай калбайт, окулат. Мына бул китептерди азыр 10 миңден 5 миңден сатып алып атат да, томдоп. Бирок бунун PDF форматтагысы дагы бар да, издеп тапса болот. Бирок экөөнүн кандай айырмачылыгы бар? PDF форматында бул арга жоктон окуйсуң да. Жок болуп калса, шашылыш болуп калса, мисалы бир нерсени табыш керек болуп калганда. Буда китеби менен окусаң, шашпай отуруп, сааттап өтүп кетерсиң. 3-4 саат бир китепти отуруп көрөсүң. PDF-те мына издей коюп эле жабып кетире турган да. Эми арга жоктон аны кагазга чыгарып окусаң болот. Арга жоктун иши да алчы. Экинчи вариант да алчы. Бул китептер кымбат болсо ham алынганы, бул кылымдар бою мурас кыла турган китептер. Аллах насип кылса, мисалы мен китептерим биз окуйбуз, биздин шакирттер окуйт, биздин балабыз окуйт, балабыздын баласы окуйт, онун баласы окуйт, кысасы калып кете бере турган нерсе да. Эми Кудай сактасын, өтө бир динге каршылаш бир заман болуп кетип, китептерди алып чыгып өрттөп жок кылып жүрбесе эле, илгери мына Осман империясы талкаланганда ушундай болгон да. Китептерди алып барып дарыяга таштап, китептин сыялары кадыресе аккан да. Кудай сактасын, ошондой эле заман болбосо бул кала бере турган китеп. Шейхтер менен учурашып коелу. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Кылымдар менен калап Кандайсыз? Жакшы нерсе да. Машалла. Сиз кайда келип калдыңызбы? Мен сизди мурунку немеңиздерди китепке чыгара турчу. Сиз дагы келебиз ака. Машалла. Чакыргандан соң. Денсаулыктарыңыз жакшыбы, шейх? Машалла. Шейх Абдулазиз. Машалла. Ушул жерден эмес, почти докторун бүтөйүнүп калдыңыз, а? Кыргызстанды иншалла барсак, кишинин аркасынан көп пайдалана турган киши да. Ооба. Алдыган аккан суунун эме кадыры жок дегендей. Иншалла биз кадырлайбыз. Иншалла жакын элдерден кадырлап калсак. Алла разы болсун. Кыргызстан сиздерди күтүп турат да, шейх. Жаңы китептер келген экен, Иншалла. китептерди көрүп атабыз. Алла разы болсун. Алла кабыл кылсын сиздерди. Амин. Кем болбоңуз. Актабешенде кабар берип Кыскача маалымат берип өтүп кетели дедик. Өз айткандай жаңы китептер келиптир эле алып кетейин деп келдим дейт. Ушундай китепке өтө бекем болгон кишилерден жаңы китеп келсе, мактабада биринчи келип алып кетишет да. Мына колума Усул Шаши деген китеп түшүп калды. Усул Шаши деген Курандан кантип өкүм алынат деген үйрөтө турган эреже китеп, усул китеп. Кыргыз тилдүүлөр үчүн түшүндүрмө кылып да. Эми араб тилдүү китеп көргөндөргө бул белгилүү китеп. Кыргызстанда эң популярный китеп. Фикх окуган адамдар биринчи кезекте усулда ушул китептен баштайт. Шаши деген сөз Шашты билгери Ташкентте айткан экен. Шаши болгондо шашилик деген сөз да. Ташкент деген Ташкент болуп калды. Ташкенттиктин усулу деген сөз да, имамдычы. Бул да азыр могул китеп аябай жакшы өтүп коюптур. Могул Усул Шашинин эмеси болсо, ушул китептин астында мына тахкиктер кеткен, түшүндүрмөлөрчү. Мунун дагы башка түрү бар. Тасхил Усул Шаши деген бар. Менде PDF форматы бар. Аябай жеңилдетип койгон. Иншалла кедеги шашлик деле тамак дегендей ушул туру деле болот иншалла. Мына
Ханафи мазхабта Фикл Муяссар деген китеп чыккан. Азыр кээ бир медреселерде окулуп атат. Бул көбү тааныбайт экен бул. Кандай китеп депчи. Түшүндүрүп берип коюду. Жеңилдетилген фик деп. Жаңа биринчи фик китепти кармаган адамдар үчүн да. Адамдар кааласа 5-6 том алып барып заказ кылуучуларга берип коебуз депчи. Бара баягы жеңилдетилет да. Мисалы машинанын выпускасы бар го. Toyota Camry'nin 18-ci kuzu, 30-ci kuzu, 35-ci kuzu, 55, анан 70 деп чыгып атат го. Уже фик китептеринде ошолор чыгып атат да, жеңилдетилип, изилденип чыккан эмелер. Ар качан жаңырган сайын китептер жаңылышуулук менен, жеңилүүчүлүк менен чыга берет да. Китеп жеңилдеген сайын окурмандардын колуна көбүрөөк түшөт. Иншалла анан кейде жаңы китептерди тааныбай калышы мүмкүн. Бирок китеп менен жашаган адамдар бар. Азыркы Абдулазиз шейх айткандай. Жаңы китептер келип калыптыр, келип алып кетейин дедим дегендер. Жаңыларды сразу окуп жеткирип коюшат. Мисалы, бул китеп мен үчүн жаңы да. Фикл Ханафи деген ат менен чыгыптыр. Абдурахман Хамид ат-Тахази да. Уже бул адам доорута турган китеп да. Бир көрүп коюш керек, эмнелер бар бунун ичинде депчи. 5 том экен. Димаш басмасы экен өзгөчө. Сирия басмасы. Иншалла. Орду көргөндө көрөбүз иншалла. Бул жак бетинде ортодогу да эмнелер бар мисалы? Так. Бизде английский китептер турат. Английский бар. Английский деле эмес. Балалар үчүн китептер дагы бар экен, адамлар. Балдар үчүн китептер. Сынан которулган китептер экен да. Бул жакта балдар үчүн дагы китептер бар экен. Колдонма, детский. Тамгалар үйрөтөт экен жаныбарларды, Калган эм өзүңүздүн своим фотоңузду бир сыра. Иштеп коерсуңар. Мага жаш балдарга мукбарем дайындашкан болчу. Тамгаларды үйрөнүп турган. Тез үйрөнө турган деп. Ошол бир сыра изилдейчи эмнелер бар экен. Ушундай туугандар, мүмкүнчүлүгүңөр болсо умрага келгениңерде арабча билген туугандар, медресени бүткөндөр ушул китепканага келип өзүңөрдүн китебиңерди издеп таап керектүү китебиңерди окусаңар болот. Анан наракта заказ кылдырсаңар дагы болот. Ушул китеп мага керек эле, ушул китепти алып келип бергиле десеңиз, иншалла алып келип беришет. Бул жерде ушу издеген китептериңердин баардыгын таап келсеңер, жеңил китеп, оор китеп, мына бул жерде Ибн Касирдин тафсирлери бар экен, жана башка китептер толтура экен мынакей. Ушул китептерди баягы китеп сүйүүчүлөргө бул китептер өзү аздык кылат да, баардыгын эле урдап кеткиси келет өзү негизи. Шариатта тыюу салынгандыгы үчүн эле токтоп калат, эмесе чөнтөгүнө салып алып кетип калат эле булар китептин бирин дагы калтырбай. Бул китеп бул байлык да. Бул китеп бул байлык. Ушундай туугандар. Илим алган адам озот, илимсиз тозот дегендей, иншалла илимге аракет кылайлы. Эки дүйнө бактылуу болобуз. Болгондо дагы шариат илими бул эч качан сизге жамандыкты алып келбейт, иншалла. Башка илимдер мисалы кыямат күндө сизден кереги деле тийбештиги мүмкүн да, кээ бир илимдерчи. Ошол бирок шариат илиминде сөзсүз түрдө кыяматта дагы бул дүйнөдө дагы сизге пайдасын тийгизет, иншалла. Колдон келсе илимге тапшырганда пайдасыз илимден алыс болгула. Пайдалуу илимге умтулгула. Аллахым баарыбызды пайдалуу илимден алыштыкты насип этсин, пайдасыз илимден өзү сактасын. Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракатух.